чегара уюштурганга быйыл мына 20 жыл толот. Чегара аскерлиги уюштурганга. Бул маселе биз кичинебизде мына мен дагы 57-58-ге кирип атамын. Биздин кичине мабылда ошол өзүбүздүн койгой тарып ошол жерде. Мал жайып, ошол жерден отун алып, ошол жерге жайлоого чыгып жүргөн жерибиз бүгүнкү күнү Тажикстан Республикасынын коңшулаш өзүнүн Тажикстан Республикасы ээлик кылып атат десек жаңылышпайт. Себеби ага фактылуу турган нерсе. Биздин ушул Карабук айылында малдарын жайып чыккан болсо ошол жака өткөрбөй. Силердин чегараңар эмес, бул чегара биздин чегара. Силер уруксыз өтүп атасыңар, силер чегараны бузуп атасыңар деп бизден ошол жерден малдарын айдап кеткен күндөр болуп атат. Кээ бирде ошол жакта мал издеп жүргөн бир карапайым адамдарыбызды тутуп алып барып, бир суткалап, эки суткалап камап ошол жерде чегараны бузуңар деп. Мына ушундай мыйзамсыз нерсе жүргүзүлөт. Бирок чегараны кантип такташ үчүн биздин жетекчилер чуркап жүрөт. Бирок тыянак жок. Бишкектен келди дейт, ушул сиздер ошо жоонтоп келет. Кели эмнени чечип кетип атат, эмнени көрүп кетип атат, мен түшүнбөйм. Делимитация болгон. Буга чейин канча жолу делимитация деген бул биринчи ошол жердин абалы менен таанышуу. Таанышкандан кийин ошол жер кимге таандык экенин билиш керек. Мен мына бир мисал айтайын, 92-жылы мына Саяз Разбал болгондо 93-жылы атайын ушул чегараларды сактап калуу үчүн чегараны күзөтүн ошону кооруп эме кылыш үчүн атайын атчандар взвод уюшулган. МВДнын алдында. Ошондо мен ошонун командир взвод болгон. 20 бала менен атчандар ошол тоолорду кыдырып, ошол жанагы сиздер барган Унжубулак, Сокуташ, Караганды, Түсконуш, Шаты деген жайлоолордун кырма-кыр болуп ошондон бул жагы Буу-баш деп бүтүндөй Кызыл Атка чейин биз чегара болуп турган. Мына арадан 20 жылдан назак бер жагында мынакей уже биздин өзүбүздүн Каралөө деп биздин ата бабабыздан калган жерибизге кирип келип атат. Мына ошону жекелей ал жактан Бишкектен келгендер эмес. Жергиликтүү элден ушул жерде жашаган калкты конуштан ошол комиссиянын мүчөсү катары алып, ошолордон кай жерди биз пайдаланганбыз, кай жер бизге караган буга чейин. Мына ошолорду тактап алып туруп анан кийин чечсе жакшы болмок. Бүгүнкү өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээ чыкпай атабыз. Жана да айтып атат жана госреестрдин неме жетекчиси. Биз алмашабыз деп. Кандай биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз алмашабыз? Эмне деген ушундай? Саяз Разбал болгондо 89-жылы Алматыдагы соглашение бар. 92-жылы Минский соглашение бар. Саяз Разбал болгондо ошондо чогуу бар сүйлөшкөн айтылган. Эгерде ким ушул күнгө чейин кайсы жерди кандай абалда пайдаланган болсо, ошол жер ошолордун менчигине калсын деген соглашение бар. Эмне үчүн ошол соглашениени көтөрүп ошого таянбайбыз биз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн жерге алмашыбыз керек? Бул жерде дагы соодагерчилик болот, же коррупция керек бул жерде дагы. Сатып алышыбыз керек өзүбүздүн жерибизди Тажикстанда. Сиздердин элдин атынан, өзүмдүн атынан, өзүм атынан, Суран атынан, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн Ош областтык өкүлү, ушул чегараны тез арада чечип, элди эки аран кылып, эки жакта каяка барышын билбей турган элдин көйгөйүн чечиш керек. Канчалаган жайлоого чыккан малдарыбызды кайтаралбай калып жоголуп кетип атат. 30-40 мал. Бул дагы болсо элге түшкөндө түйшүк болуп атат. Элдигинин колундагы нерсе жок болуп атат. Ушул маселени чечүү менен бирге бизге мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 6 ай кыш болот. Башка жерде түшүмүнү чыйнай баштады. Бизде нерсе али эгин айдоого камын элекпиз. Аба ырайын көрүп турасыздар. Ошол үчүн чегара статусун берүү жагын суранат элем. Чегара статусун. Биринчи маселе. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошо чегараны кармап калыш үчүн, чегарадагы элди сактап калыш үчүн, ушулардын социалдык көйгөйүн чечиш үчүн биринчи кезекте статусту бергенде жеңилдетер каралат, бирок ага чейин мына ички миграция деген күчөдү. Жумуш жок. Азыр аксакал 80-90га келген, андан кийин арты 45-50ге келген жаштар калып атат. Калган жаштар баары кетип атышат жумуш издеп. Казакстан, Россия жана башка жерлерге кетип атат. Үй сарайын десе үйлөрдү жок, үй салынган. Бирөөсү отурат, баласы менен аягы, эки баласы менен 4 жан, атасынын үйүндө 5 жан, 9 жан бир үйдө отурат. Мына ошондой эмелерди чечип, ошол жаштарды чегарада алып калыш үчүн, чегараны сактап калыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биринчиден чегара үчүн сактап калыш үчүн ипотекалык кредиттерди. Ипотекалык кредит негизинде жаштарга үйлөрдү бөлүп туруп үй салыш керек.
үй салып беріш керек, бекер емес. Ала төлет ақыры. 10 жыл, 15 жылда. Анын тағы пайызы төмен. Мөөнөтү узагыраак.